Assalamu алейкум, турартымын көрчүлөр, кандайсыздар? Барыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Туугандар, мен азыр Талаш шаарына келдим. Ушу Талаш шаарындагы Жакшылык деген инибизди издеп таап келдим даки. Мен бул негизи инимди TikToктон көрүп калып, небир акробатик нерселерди кылат экен жана кыргыздын капуэрасы деп койсок болот экен. Бул бала менен кантип байланышам, кантип табам деп туруп анан буга мен немеден кат жаздым TikToктончу. Эпте ушундан бери таап байланышып, азыр таап келдим. Өзү жигит бир сырлуу, жети кырлуу жигит экен да. Видеолорун көрүп калам. Тамак да жасайт экен, стройкада да иштейт экен. Стройка кылып эле ушул анда жөн кылбастан мындай акробатика ушундай кылып жасайт экенсиң да. Кирпич койганын көрүп калам мындай шалтан менен. Молодец, Азамат. Бир учурашпа. Ассаламу алейкум. Биз Жакшы. Кубанычтамын сиздин келгениңизге. Кубанычтамын ушу сага жолугуп. Жакшы, биздин Талашта да ушундай жигиттердин бар экенине суктанып атам да. Жакшы. Кубанычтабыз аябай. Эми өзүң жөнүндө тааныштырып кетсең. Каяктан төрөлдүң эле, канча жылкысың? Ассаламу алейкумдер, YouTube көрүүчүлөр. Ошондой эле бизди колдоп жаткан көрөрмандарга да Алла ыраазы болсун. Өзүм жөнүндө кыскача тааныштырып кетсем, 1992-жылкы болом. Талаш шаарынан өсүп чоңойгонмун. Өзүм жөнүндө кыскача айтсам, армияга барганмын служба кылып. Службадан кийин ошактан срочник болуп калганмын. 7 жыл ушу военный болуп иштедик. Ошол иштеп жаткан учурда ушу Юра академияда окудук, дистанционияга тапшырып, өзүмдүн жеке кесибимди айта турган болсом. Көбүнчөсү мага суроону берет, бул өнөрлөрдү каяктан үйрөнгүң эле депчи. Ушул бош убактымда, мындай бош убактымды текке кетирбестен, ушул үйдөн эле үйрөнгөнмүн. YouTube'дардан же кинолордон көрүп, изденип, ким изденсе ошол табат дегендей болуп. Жалгыздык да көп нерсени үйрөтөт экен. Бойдоксуң азыркы учурда? Азыркы учурда бойдокпуз. Буюрса үйлөнөбүз. Дай буюрса. Ушу жалгыз эметкенде эркек киши тамакты дагы жакшы көрөт дегенде тамак жасаганын да үйрөндүк. Ооба, кийим тиккенди үйрөнсүң. Кийим тиккенди жеке өзүмдүн ишимди ачамын деп изденип отурчу. Кийим тиккендин тармагына кирдим. Акта да 1,5 жылдай иштедим. Эжелер менен иштешип, кимдир бирөө мени үйрөткөн эжелер болсо да Алла ыраазы болсун. Ушул жана TikTokко видео жүктөп иштегениңе канча убакыт болуп калды эмес? Катталуучу бар экен. Ар бир нерсеге мындай себепкер экен да. Бул тартылам деген деле ой жок болчу. Ошуна кыздарыма рахмат. Соседтеги көчөмдөгү Кичинекей кыздар. Ошолор себепкер болду мени алып келгенче. Буга чейин мен Instagram, TikTokко деле кирбечимин. Кызыкпачым деле, кирсем деле бир аз эле андай деле маалымат жок болчу. Ошолор үйрөткөн, ошолор мени алып келген ошол кыздар болду. Алар мен менен кошо сүйүнүшүп, алгач жаңы бир видеомду киргизгенде ошо аябай просмотр кетти. Анан Жакойке сиздин просмотруңуз мынча болуптур, Жакойке сиздин лайкыңыз мынча болуптур. Сизге бул адам комментарий жазыптыр депчи. Сүйүнүп келишет. Сүйүнүп. Анан ал убакта да залда да катышат элем. Анан Жакойке бүгүн залга барсаңыз, жаңы видео тарта келиңиз деп ошо шыктандырып, мындай идеяларды да кошуп, бул музыка тренд болуп туруп, ушул музыкага бир ылайыктуу бир видео тартыңыз деп. Анан жакшы сөз уксаң кубанасың өз-өзүң деген чын экен. Анан кийин комментарийларга да жакшы сөз жазып, мындай колдоп келген адамдарга да рахмат мени. Ошонтип улантып, ушул жыйынтыкка келди окшойт. Буга чейин үстүртөдөн киргизип жүрдүм. Могу акыркы 3 айдан бери толук киргизип келатам. YouTube, TikTok, Instagram менен иштешип. Ошол сен дагы бир телевидение тартып кеттир да, көрүп калдым. Бул итти да аябай тартыптыр да кошо. Аябай акылдуу эмне эле бул? Бул иттин тарыхын айта кетсек, кичинекей эле күчүк болчу. Ошо кыштын алдында таап алгам. Өзүм айтып кеткенде кызмат өтөдүм дегенде, аяктан мен кинолог болчумун. Кинологдун окуусун окуп, 3 ай окуткан бизде. Ошол үйрөнгөн ыкмамды ушул итке неме колдондум да. Практика жүзүндө. Акылдуу эле мен үчүн, бардыгын түшүнөт, командаларды билет. Тийбей, жебей деген баарынан. Ит адам дозу дегендей, менин досум бул. Ошондой эле сырдашым, кой, лежать. Сидеть. Лапы дай. Тиги колуңду. Ай, Азамат, дружок. Азаматым десе. Кел.
Анан ушулга чейин сени мына киного или клипке сени көрүп чакыргандар болду болгон жокпу? Кудайга шүгүр болуп жатат. Кичинекей бир эпизодторго тартылып атам. Буюрса сценарийларын да айтып атат. Буюрса спонсор табылса тартабыз деген. Анан ошо немесин күтүп жатабыз. Анан ал жаңылыкты дагы болгондон кийин дагы айтайлы. Бул жигит колдо турат, таласта. Келиңиздер. Ошол жакшылык жакшы экен. Ишиңе ийгилик, ар дайым ушинтип тренировка кылып өсүп жүрөр, чөкпө. Эми анча-мынча трюктарын көрсөтөт го, эми элдер күтүп аткан чыгар. Макулсуздар. Жигиттин дагы көрбөгөндөр бар да. Эми көрсөтүп кой. Болду эми сабыр кыл. Келтирдиң. Көрдүңөр менен балам немеси, өнөрлүү бала экен. Молодец. Өркүндөй бер карчы. Жакшы. Рахмат. Жакшылык, өнөрүңдү көрдүм аябай. Таң бердим. Алзамасың, молодец. Шуңан жаспай эми. Эми мындай немеге жетиш үчүн эмне кылдың сен эми? Кандай эмне тренировка кылдың? Канча жашыңда баштадың? Бул негизи күрөштөн башталган. Анан кийин бул трюктарды жасап 8-класстан башталды. Бул нерсе деле кинонун таасири болсо керек. Кинолордон көрүп, Жана он барып ушул сыяктуу. Анан ошондой эле баарыбыз эле бала кезде Tekken ойноп калсак керек, Mortal Kombat. Ошол оюндун дагы таасири тийди окшойт. Ошол оюнду ойноп, ошол жерден атайын Эдди деген бир каарманды алат элем. Постоянно. Анан ошонун ар бир кылган ыкмаларын жаттап калып, анан үйдөн келип алып кайталайт элем. Көбүнчө үйдөн кыласың, 2 ай же керкилерин 1 жыл кайталаган учурлар болгон. Ошонто отуруп үзүрүн көрдүк. Травма алдың беле, кулап сулап, катуу. Андай деле өтө оор травма алган жокмун. Бирок кырсыктаган, кол кайрып, эт кайраган учурлар болгон. Анан ошон менен деле токтоп калбаш керек. Бирдемсени кылып атканда коркпош керек да адамчы. Корксоң, мындай жетишкендиктерди мындай багындыра албайсың. Айтып кетерим. Коркпош керек. Кудайга тобо келтириш керек. Калганын кыла бериш керек. Аракетин кылып, калганын аманат кылып, Аллага тапшыра бериш керек. Анан эң негизги суроодо эмне үйлөнбөй жүрүң эми ушуга чейин айтчы. Буюрса үйлөнөбүз. Кыз жокпу? Буюрса болот, ар бир нерсенин убакыт сааты бар дегендей. Экрандан эми сени кыздар көрүп атат азыр эми. Көпчүлүк эми жакшы көрүп калган чыгар эми. Мен бул эми TikTok каналын, Instagram баракчаларын экранга калтырып коем. Ошого катталгыла бул жигитке. Анан ошол жактан сүйлөшүп,
мамилеңерди келтирип аласың эми. Буюрса. Ошол. Үйрөнөм дегендер болсо кайрылуу кылат. Балдар келип турат, үйрөнөбүз деп. Анан дагы Колдон келген эгерде актер, жана клипке да түшүп берген актер керек болсо, кино актörү керек болсо, ушул жигитке кайрылсаңар болот. Талас областында сиздерге сонун кино жаратып берди бул жигит. Сонун түрктөрдү көрсөтүп берет буюрса. Көрдүңүздөр менен көрдүңүздөр кандай аткарган иш аракеттерин көрдүңүздөр да. Ошол туугандар, анда ийгилик, Сизге да ийгилик, келтиргениңизге да рахмат. Миллион подписчиктерди көбөйтүңүз. Рахмат. Айтканыңыз. Элге жараган жакшы блогерлерден болуңуз, журналисттерден болуңуз. Буюрса да келип турабыз. Буюрса келип туруңуз. Эшик ачык дайыма. Сен да эми үйлөнүп ал, буюрса. Ошону каалайм сага. Рахмат. Анда. Айтканыңыз келсин.